Сиз өзү ушул статья менен макул болуп атасызбы? Менчиктерди текшерели дегенге. Жок, урматтуу Алтынбек Турдубаевич, биз муну өкмөт киргизип атат. Биз азыр мына сиз уктуңузбу, Бакадыр Исхакович айтты. Бул мыйзамды мына урматтуу депутатыбыз Мирлан Женчороев айтты. Действующий редакцияда бар. Буну канчалык кечеңдесе ошончолук буну тезирээк алганга сиздер дагы жардам бересиздер деп ойлойбуз да. Улукбек Марович, сиз өкмөттүн эмес, сиз парламент менен президенттин органысыз. Ооба. Биринчиден. Сизди бул статьяны киргизип алып, өкмөт милициясы же фин полициясы же башкасы сизди түрдүү кылып жумшап мыйзам бузууга барасыз. Сиз прямой ошондо конституцияны бузасыз. Эсептөө палатасы только бюджеттин акчасын текшериш керек. Болду. Точка. Башка эч жака киришкенге укугу жок. Туура. Бир сөз менен эле. Азыр айтып депутаттар сунуштап атканды исключить ошону алып салыш керек, бүттү. Рахмат. Рахмат, Алтынбек Турдубаевич. Бул ошол бүгүнкү действующий редакцияда турат да. Эгерде мына азыркы мыйзам долбоор каралбай калса, ошол үчүн экинчи окууга ошолордун баары оңдолуп келет. Өкмөттүн өкүлүн угалычы. Анан кечирип койсо, анан айтайын. Азыр аягына берилип аткам. Бардыңыздар сүйлөп. Биз жөн эле может башкача позициясы, биз жөн эле талкалап атабызбы? Азыр берейин деп аткам. Бирок эгер өкмөт ушундай позицияда болгону болсо, анда сиздерге такыр туура эмес. Бул өкмөттүн бул текшерүүчү органдарды кайрадан көбөйтүүгө, өздөрүнүн ырычагын күчтөнтүүгө, анан менчикке үстөмдүк кылууга бул аракеттенүү болуп атат бул жерде. Бул такыр туура эмес, Алмазан Акунжанович. Сиздер буну иликтеңиздер, кандай келген, кайсыл бул пункт кантип кирип калды. И анан бизге жогорку кеңешке жооп бериңиздер. Рахмат, үчүнчү микрофон. Рахмат, кечирим сурайм, үчүнчү жолу чогуу атам. Азыр Алмазан Акунжановичтин сөзүн угуп, мен азыр такыр түшүнгөн жокмун да. Бул киши айтып атат, Шоттун палата макул болгон деп. Шоттун палатанын жетекчиси айтат, биз өкмөттүн бергенин силерге алып келип атабыз деп. Анда өкмөт президент менен парламенттин органына чабуул жасап атат да. Өкмөттүн башка текшерүүчү органыңар жетпей атабы, фин полицияңар, башка налоговый инспекцияңар, кайра Шоттун палатаны жүктөп, кайра текшерүүчү аягында, итогунда ишкерлер эле кыйналат да. Элди кайра эле эзибей, ишкерлерге текшерүүчү органдарын көбөйтмөйбү силердин өкмөттүн башка ишиңер жокпу? Бүгүнкү күндө чарба менен, экономика менен, развитие менен алек болбойсуңарбы, силер текшерүү менен эмес. Бул кандай болуп калып атат? Силер сунушту сиздер берип атсаңар, Шоттун палата аны менен макул болгон деп атсаңыз, Шоттун палата ага деле может жагып аткандыр, эмеси кулачы жайылып атат да текшергенге. Аягында кайра эле ишкерлерди келип силер эзип атпайсыңарбы, чогулуп. Силерде бардак, бири-бириңерге азыр аягын таппай. Ошон үчүн жогорку кеңеш өзүбүзгө алалы дагы мына бул азыркыны бүт исключить этип, Шоттун палата бир эле ишти кылсын. Бюджеттин акчасын текшерсин, болду. Рахмат, жана оюмду бүтүргөн жокмун. Счетный палатага то, что мен жана сураган маселе боюнча, вы знаете, о чем это говорит? Что у нас Национальный статистический комитет по факту не работает в полную силу. Иштесе, силер деген ишкерлерге бармаган эмессиңер, аларды куратмаган эмессиңер, потому что у вас цены по факту были бы. То есть этот көргөзүп атат да, нацстаткомду күчөтүш керек и нормальный дүйнө жүзүндө болгон практикага ошого алып келиш керек да. Силерге сунуш, и мен ойлойм, өкмөткө да сунуш. Мен жанакы айтып келген маселе боюнча жалаң гана бул базарлар эмес, торговый центрлер, все, что связано с услугами, когда они проверяют. Нет, я просто вам объясняю, чтобы вы поняли мою риторику. Когда счетная палата проверяет какое-то государственное ведомство, она проверяет на закуп услуг, которые оказаны какими-то третьими частными лицами. И просто проверяет там цены по факту, да, это все должны вам давать Нацстатком. Вы не обязаны ходить по частному сектору. Но когда ваши сотрудники ходят по частному сектору, заканчивается коррупцией. Ошон үчүн айтып атам, коррупция бар деп. Сизге конкретно претензия жок, бирок эгер Нацстаткомго жакшылап жардам берип, өкмөт тараптан көбүрөөк көңүл бурулуп, Нацстаткомду күчөтсөк, там они будут ежедневно мониторить цены, у них это все будет на руках, и не надо будет куда-то ходить и мучить кого-то, да? Рахмат.
Биз сиздермен толук макул болуш комитет. Биздин ой менен дагы Счетный палатанын төрагасы макул болгон. Бул мыйзамдын демилгечиси өкмөт. Биз комитет айткан 72-чи статьяны алып салабыз деп. Булар менен толук макул. Будан башка 4 статьяга өзгөртүү келип атат. Шайкерчилик келтирүү. Ошон үчүн азыр концепциясын кабыл ала берсек, экинчи окууга келгенде биз айткандай өзгөртүү беребиз. Анда улантабыз, урматтуу депутаттар. Урматтуу кесиптештер, Дастан Арысбекович, анда бул кандай болуп калып атат? Демилгечи өкмөт болсо, атайын токтом кабыл алып туруп, жогорку кеңешке кирип атса, өздөрү ошол эле мезгилде мына ишкерлерди колдойбуз деп мораторийлер жарыялап атса, анан бул өзүнө өзү карамай иши келип атат. Эмне деген булчу? Бул эми мындай жаш баланын ишиндей болуп калып атат өкмөт. Кандай нерселер буларчы, мен түшүнбөй атам бугачы такырчы. Бул деген такыр бүгүн мындай бир мун үчүн деген керек болсо служебный расследование кылып туруп, ошол жерде тийиштүү демилгечи, тийиштүүчүгө кортунду берген жооптуу кызматкерлерден бери бир мындай чара көрүш керек агачы. Ал ушунда алып келип алуу менен биз бияктан айткандан кийин кайрадан келебиз, макулбуз деп отурган эмне деген булчу? Анда негиздеп бергиле өкмөт бул жердечи, өзүңөрдүн позицияңарды эмне себептен ушуга макул деп туруп сунуш берип атасыңар. Биз могу жерде мына отуруп алып жана канчадан бери талкуулап атабыз, талаш болуп атат. Азыр айтсак макул деп унчукпай кетип атасыңар. Анда кайда барабыз? Ушуна бир жоопкерчилик болбойбу бул жердечи? Токтом кабыл алып атканда, токтомго макулдук берип атканда баардык министрликтер өздөрүнүн корутундусун берип кол коюп беришет. Ошолор жооп берсин анда, кандай бул? Өзүнүн эсептөө палатасы деген мыйзамдын өзүнө өзү карамай келиши келип атса, бул эмне деген андачы? Ошон үчүн мен айтат элем, ар бир кирип аткан укуктук черемдик актыга сөзсүз түрдө талдоо кылып туруп, анан бир мындай бир таразаланган чечим кабыл алыныш керек. Оңго солго эле колду кое берсек, анда кайда барабыз андачы? Ушуга бир катуураак көңүл бөлүп туруп, бир аяна чыгарып койсок ушуну. Мен дагы бир жолу кайталап кетирем. Биз туура эмес тезистерден абайласак, анткени 5-чи беренеде так белгиленип турат. Область полномочий Счетной палаты. Все предприятия, которые имеют долю не государственную, но при этом большую часть ошол предприятияларда, аны текшере алат. Аз болсо кире албайт. В исключительных случаях жогорку кеңештин токтому менен 10%дан ашса, аны жогорку кеңеш токтом менен мамлекеттик аудитте өткөн конституционный иной органдарга кирген органга атайын берилет. Ошон үчүн жанагы следователь токтом менен баарын аткарат деген ал туура эмес тезис. Бүгүн судебно правовой реформа өтүп атат. Ал жерде так белгиленген, эксперттердин укуктары берилген. Эксперттерге атайын служба судебных экспертиз деп атайын ачылган атайын кызматтар бар. Ал жакта өтөт. Калган баары туура эмесирээк маалымат. Рахмат. Сунушуңузду эске алалы, Элвира Акунович. 5-чи микрофон акыркы. Башка чыкпаңыздар, урматтуу депутаттар. Добуш берип өтөбүз. Республика Тажур Зулушев. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу Улукбек Марипович. Мына өзүңүздөр билесиздер, өзүңүз да кайталап кеттиңиз. Жанагы корутунду берүү боюнча, мамлекеттик кредиттерди алуу боюнча, ратификация боюнча формалдуулукка биз көндүрдүк. Мына формалдуу бере баштадыңыз, өкмөт көндү алып формалдуулукка. Урматтуу депутаттар, силерге да кайрылабыз. Эми формалдуулуктан мыйзамдуулук өтөлү. Мыйзамдуу корутунду алалы эсептөө палатасын. Өкмөт ошого көнсүн, ошондо мына ратификация кредит келишимдердин жакшы жаман жагы алдын ала такталат. Биздин мамлекетке пайдабы зыянбы? Ошондуктан мына бир нече кесиптештер өзүңүздөр көтөрүп кеттиңиздер. Кредит маселесине келгенде корутундуну мыйзамдуу алууга аракет кылалы, биз талап коелу. Ошондо өкмөт формалдуулуктан четке чыгат, көнөт. Экинчи маселе мыйзам долбоор боюнча сот реформасынын алкагында эксперттик кызмат түзүлгөн. Экспертизаны тергөөчү соттун токтому менен ошолор аныктап берет, экономикалык, бухгалтердик жана башка. А бүгүнкү мыйзам бул карама каршы келет. Сиздер мына бюджет комитети сунуш кылыңыздар экинчи окууга. Эски жаңы редакциясын алып салуу боюнча. Ошондо бардыгы мыйзамга шайкеш келип калат. Рахмат. Урматтуу коллегалар, Счеттук палатанын 5-чи беренесин карап койсоңор, область полномочий Счетной палаты. Ал жерде так жазылып турат. Счетная палата производит государственный аудит только с большей долей предприятий, либо по поручению жогорку кеңеши 10% предприятияга кире алат деп. Калган жака абсолюттук запрет. Могу норманын
нецелесообразно даже обсуждать. Он не будет работать. Мурунку возбужденную, действующая редакция, они тоже незаконны. Поэтому азыр мына бюджетный комитет айтып атат төрагасы, сиздер сүйлөшүп андан көрө күн тартибине алып сүйлөшүп формулировканы белгилеп, буну таптакыр жокко чыгарышыңар керек. Таптак жокко. Анткени өзүнүн концепциясына, өзүнүн бешинчи беренесине карама каршылык болгон берене бул. Бешинчи берене айтат, область действий полномочий счетной палаты. Только большая часть, балким аны белгилеш керек, балким буну жокко чыгарыш керек. Бирок бунун талкуулоонун азыр эч бир маселеси жок. Аны даже нет необходимости, это кереги жок норма и убакыт жөнүнө кетип атат. Бул карама каршылык болуп аткан норма.